Жеке менчикти коргоо Кыргыз Республикасынын Конституциясы менен кепилденген ажырагыс укук. Бул карызбектин үй бүлөсү. Алар үйүн күрөөгө коюу аркылуу насыя алышкан болчу. Бирок насыяны төлөй албагандыктан үйүнөн кол жууп калышты. Себеби алар насыя боюнча келишимде сотсуз мүлктү алып же сатууга мүмкүн болгон күрөө боюнча макулдашууга кол коюшкан. Бул жагдайда алар соттук коргоо укугунан ажырайт. Бул баш мыйзамдын бузулган жоболору. Муну кантип токтотуу керек? Албетте, милдеттер аткарылып насыя кайтарылууга тийиш. Бирок мыйзам чегинде эч кандай укук бузууларга жол коюлбаш керек. Насыя төлөнбөгөн учурда гана карыз алуучу өз ыктыяры менен мүлктү сотсуз алып же сатууга мүмкүн болгон күрөө боюнча макулдашууга кол коюшу зарыл. Же банк сотко кайрылып, иш сот аркылуу чечилиш керек. Күрөөгө коюлган мүлктү баалоо тараптардын макулдашуусу аркылуу жүзөгө ашырылышы зарыл. Ошондо карызбектин үй бүлөсү өз катышуусуз мүлкүнөн жөн эле ажырабайт. Башкача айтканда, базар баасында үйүн сатуу менен насыяны төлөп, чакан турак жай ала алышат. Ошентип сот тарабынан насыяларды кайтарып берүү аркылуу кредит берүүчүлөрдүн укуктары корголот жана карыз алгандардын жоопкерчилиги ашат. Ошондой эле менчик ээсинин укуктары да корголуп, насыя алуу тобокелчилиги кыскарат. Коррупциянын пайда болуу шарттары азаят жана коомдук тирешүүлөр төмөндөйт.